мурун менен дагы күрөш болуш керек. Бул активдүү болуш керек, бирок кышты дагы, күздү дагы кышта унутпаш керек. Ал боюнча мектептердин даярдыгы боюнча, кышка даярдык боюнча, аварийный мектептердин салыш боюнча билесиз, мына кээ бир райондордо, областтарда авариялык акыбалга мектептер бар. Балдарыбыз үйлөрдө, вагондордо окуп аткандар бар. Ошолорду дагы эске алыш керек. Бизде мүмкүнчүлүк бар, медиктер бар. Мына азыр училищеде окуган уул кыздарыбыз, университетте окугандар бар, мединститутта окуган балдарыбыз бар. Ошолорду мобилизациялап, ошонун каражатын төлөп берип, акчасын төлөп берип, иштей тургандар чыгат, чыкпай койбойт. Бизге азыр ушуга такалып атпайбыз. Азыр биздин медиктердин жетпей атканы. İmarаттар бар. Мына Ганчиде айттыңыз, абдан көп. 400 даярданды, 400 орун болду Ганчиде. Бардыгы 600, 400'ü бүгүнкү күнгө бардык оборудование коюлат. Артык 600 даяр. Элдин баары тең азыр ооругандар бүт чалат да. Бардык тең ден соолугун сактап калыш үчүн медиктер кайрылат. Кожомолдор, сөздөр көп болуп атпайбы? Элге кайтарымдуу байланыш. Мына ушул нерсени колго алыш керек болуп атты. Акыбалды ачык айтыш керек элге. Элдин суроосуна жооп берип, ачык айтсак эл бизде түшүнөт. Маселе бул жерде медицина кызматкерлери менен камсыздоо маселеси болуп жатат. Ушул маселени азыр чечүүнүн үстүнөн иштеп, саламаттык сактоо министрлиги жогорку окуу жайлар менен ординатура, анан кийин интернатурада окуган биздин ошо медицина тармагындагы кызматкерлерди, анан кийин жогорку курстардын, акыркы курстардын студенттерин тартуу боюнча иштерди азыркы мезгилде улантып жатат.